Так, ошондо биз Word программасынын эң үстүңкү башкы терезесин бир сыйра көрүп чыктык. Кайсынысында өзүнчө кандай пайдалуу функциялар бар экен. Эми ар бирин өзүнчө дагы бир сыйра жакшылап таанышып чыгайлы. Так, ошондо биринчисинде эле главное айнекчесинде бул жерде бизде биринчи турган бул вставить деген функциясы. Мисалы, буну кандай колдонсок болот? Бул функция биз башка интернет тармактардан алган маалыматыбызды Ctrl S менен копировать этебиз жана өзүбүздүн ачкан документибизге кирип Ctrl V-ны бассак, ошол текстибиз бул жака вставить менен вставить функциясынын жардамы менен бул жака коюлат. Жана так, башынан дагы бир жолу көрсөтүп кетейин. Вставитти бассак автоматически коюлат. Бирок ошол эле кезде ушул команданын өзүнүн бат жеткирүүчү кнопкалары бар. Бул Ctrl S бул копировать этет, а Ctrl V бул вставить этет. Ушул эле функциянын ысык кнопкасы деп айтылат, горячая кнопка. Жана андан кийинки кетели. Бул жакта меники уже заранее настроенный болуп калыптыр. Бул копировать этилген текстим. Бул жерде биз андан кийин өзүбүзгө шрифт тандайбыз. Өзүбүзгө керектүү кайсыл документке же кандай бир максатта документти жазып атсаңыз, ошонун ар биринин өзүнүн талабы бар да. Шрифтти кандайды колдонуш керек. Бирок көбүнчө Times Roman шрифти колдонулат документацияга. В основном 14 же болбосо 12 шрифтин чоңдугу колдонулат. Ушул жерден өзгөртсөк болот. Жана андан кийин полный өзүбүздүн текстибизди алып, бул жерден өзгөртсөк болот. Жирный кылсак болот, мисалы үчүн курсивый кылсак болот. Жана астын черточка менен чийип койсок дагы болот. Жана ошондой эле бул жакта заглавный букваларды өзгөрткөн функциялары бар. Жана шрифти чоңойтуп кичинеткен функциялары бар. И бул жерде шрифтке кандайдыр бир өзүнчө бир дизайнды көрүнүш берсек болот бул жактан отдельно. И бул жакта өзүнчө дагы майда өзүнүн настройкалары бар. Так, биз монусун тандап коелу. Так, дальше анан бизде бул жакта строкага выделение функциясы бар. Бул жерде биз ар бир сөздүн, ар бир параграфтын же болбосо содержаниянын башкы сүйлөмдөрүн бөлүү милдетине жардамчы деп айтсам болот. Мисалы, мындай параграфка бөлүп койсом болот. Эки жакты. Главное, чтоб бул жерде абзац колдонуш керек. Абзац колдонулган кезде бул автоматически уже колдонулуп кете берет. Ошондой эле бул жакта цифра менен өзгөртсө болот. Тамга цифра менен. Жана ошондой эле бул жерде расположениясын өзгөртсө болот. Каким образом бири-бирине суйкаштырып койсо болот экен көрсөтүлгөн. Жана бул жерде алган текстибизди башкы жагынан койсок болот. Же болбосо ортодон койсок болот. Же болбосо сол жак тарабынан. Же болбосо түп түз кылып коюш керек. В основном ушул функция көбүнчө колдонулат документацияда. Ошондуктан сиздерге ушуну сунуштайм. Настройки в основном ушундай болуш керек да, негизинде документ жасоодо. Бирок документтин да ар кандай өзүнүн максаты бар. Ошондуктан бул жер бардыгы ар кандай болуп өзгөртүлүшү мүмкүн. Жана бул жакта андан кийин бизде заголовка деген функция бар. Бул жерде биз башкы теманы койсок болот. Мисалы үчүн аптека деген тема болсун. Бул жерде заголовок ал автоматически бул жакта заготовкалар бар даярдалган. Бул жер өзүбүзгө керектүү кылып, өзүбүзгө керектүү вариантты тандап койсок болот. Вот ошондой. Жана bundan кийин бизде дагы пайдалуу бул жакта найти деген функция бар. Бул интернетке байлап туруп, ушул жактан программанын ичинен сразу издесек болот. Жана бул жакта выделение бар. Выделить всё деген, бирок бул жакта мышка менен выделениени батыраак кылса болот. Ошондуктан
мышка менен колдонсоңуз болот бул жакта негизинде. Жана бул жакта в основном бүттүк. Так, андан кийинки биздин функциябыз бул вставка айнеги болуп эсептелинет. Бул жерде биз жасап аткан документибизди кандайдыр бир өзгөчөлүк жерлери болсо, бул жерде фигуралар менен көрсөтүп, выделять этсек болот. Бул жерде канчалаган түрлөрү бар. Мисалы, аптека дегенде жазуубузга кандайдыр бир көңүл бурчу фигура керек болсо, мынандай алып койсок болот. Жана ошону эле бул жерде свет жана корректировка чоңдугу, кичинекилигин өзгөртсөк болот. Жана ошондой эле бул жерде значокторду койсок болот. Мисалы үчүн интернеттен өткөзүп, дополнительно коюп койсок болот. Ошондой эле бул жерден сүрөттү койсок болот. Жана ошондой эле бул жакта титульный страницаны кандай оформить этебиз дегенге бул жерде вариациялар бар, шаблон катары. Бул жерде ошонун любойун бирөөсүн алып туруп, бул жакта тексттерди өзгөртүп, өзүбүзгө керектүү теманы жазып алсак болот. Мисалы биз бул жерге аптека деп жазалы. Аптека жазып, бул жакта тематикасын өзүнүн дагы подробный дагы маалыматтарды берип, мындай титульный листти даярдап алсак болот. Так, андан кийин таблица. Бул жакта биз өзүбүзгө кандайдыр бир расчетторду чыгаруу функциясына жардам бере турган таблица. Бул таблицаны да коюп, бул жерге өзгөртүп, кандайдыр бир тексттерди жазып, расчетторду чыгарганга жардам берет. Бул ошол вставка айнегинде. Жана бул жакта дагы пайдалуу дагы сонун функциялардын бири бул Википедия болуп эсептелинет. Өзүңүздүн почтаңыз менен привязка кылып, ушул Википедия аркылуу бул жактан сразу өзүңүзгө керектүү маалыматтарды издеп, ушудан бул жакка сразу өткөрүп колдоно берсеңиз болот. Жана бул жакта тексттин букваларын өзгөртүү жана ага өзгөчө түстү көрсөтүү функциялары жайгашкан. Жана ошондой эле бул жакта символистикалар менен уравненияларды койсо болот. Ошондой көп пайдалуу бул жакта өзүнчө дагы отдельно дагы таблица чыгат бул жактан. Өзүңүзгө ылайыктуу кылып тандап колдонсоңуз болот. Жана бул жерде көбүнчө ушул основной ушул функцияларды билиш керек. Андан кийинки терезебиз бул конструктор болуп эсептелинет. Бул конструктор терезесинде биз өзүбүздүн жасап аткан документибизге заголовокторду көбүнчө мындай жакшыраак настроить эткенге бул жерде бизде мүмкүнчүлүк бар. Дагы тема берсек болот жасап аткан ишибизге. Жана ошол темабыздын светин коррекция кылсак болот, өзүбүзгө ылайыкташтырып. Андан кийин бул жерде дагы жакшы бир функция бул документ жасап аткандагы граница. То есть биздин барагыбыздын сырткы рамка берүү функциясы. Бул жерде өзүбүзгө керектүү настройкаларды коюп алып туруп, окту бассак, бизге жумушубузда уже автоматтык түрдө рамка пайда болот. Жана ошол сыяктуу бул жерде страницага, то есть бет барагыбызга свет берсек болот. Кара бул жерде өзүбүзгө керектүү светти тандап алсак болот. Ошол андан кийинки айнегибизге өтөлү. Так, андан кийинкиге өтсөк, бул жакта бизде макет деген айнегибиз. Бул жерде биз көбүнчө жасаган документибизди поле деген функция менен кичинертип же болбосо чоңойтуп алсак болот. Бул жерде анан жасап аткан документибизди ориентация деген функциянын жардамы менен книжный же болбосо альбомный кылып көрсөтсөк болот. Жана барагыбыздын чоңдугун же кичинелигин бул жакта форматынан көрсөтсөк болот. A4 же болбосо A3 жана башка форматтарда. Жана
Ошондой эле ушул жерде биз бул жерде колонки берсек болот. Бирди, экини же үчтү же болбосо сол тараптан же оң тараптан деген функцияны колдонуп жана так ошондой эле биз бул жерде колонкини бул жерде өзүбүзгө керектүү кылып настраивать этип алсак болот. Бири бирине отступун анан жана интервал бул жактан өзгөртүп настраивать этип алсак болот. Так, андан кийинки биздин айнекчебиз бул ссылки болуп турат. Бул айнекчеде биз жазып аткан документибизди же болбосо реферат болобу, диссертация болобу, же жана башка документтин түрлөрү болсо, бул жерден биз ошол жерде башка интернет тармактардан алган маалыматыбыздын ссылкаларын бул жерге ушул айнекченин жардамы менен койсок болот. Жана ошондой эле ар бир маалыматтын түбүндө мисалы список литературы деген бул жерде функция бар. Бул жумушту өтө жеңилдетет. Себеби любой ар кандай алган тармактагы маалыматтын астында список литературы болот. Ошону биз бул жака колдонсок болот ушул жерден ушул функциянын жардамы менен жана так, андан кийин бизде список литературадан кийин в основном көбүнчө бул жерде ушул эле функциялар көбүнчө колдонулат, бирок андан сырткары дагы бул жакта көптөгөн таблица ссылок жана поместить ссылку жана приметный указатель же болбосо пометить элемент деген функциялар бар. Андан кийинки терезе бизде бул жерде рассылки болуп эсептелинет. Бул терезеде биз жасаган документибизди конвертировать этип туруп бирөөгө жиберсек болот. Жана ошонун жанында эле наклейка деген инструмент менен оформить этип туруп жиберсек болот. Жана начать слияние деген функция бул бир нече документти слиять этип туруп, единый кылып туруп бир топко топтоп туруп жиберсек болот. Жана бул жерде выбрать получателя деген бөлүкчөдө биз бул жакта списоктарды жазып, получательдерди адрестерин организациялообу, шаар болобу, область болобу, бул жакта баардыгын толтуруп бул жака даярдап алсак болот. Кийин шаблон катары колдонуп ушул жактан эле сразу жибергенге мүмкүнчүлүк бизге ачылат. Так, ошондой эле рецензирование деген айнегибиз бар. Бул жерде биз жасаган документибизди туура жазуу правописание жагынан текшерсек болот. Грамматика жагынан же болбосо юридикалык же кандайдыр бир туура жазуу тарабынан жардам берет бул правописание. Жана ошондой эле бул жерде тилди өзгөртсөк болот. Бул жака өзүнчө перевод кылганга мүмкүнчүлүк түзүлүп берет бул жерде. Жана бул жерде жазылган текстибизди окулушуна текшертсек болот. Бул жерде катачылык болсо бул ссылка сразу бизге көрсөтүп берет ошол нерсени. Жана ошондой эле бул жерде бизде жасаган документибизди ограничение коюп койсок болот. То есть защита кылсак болот. Жана ошондой эле кандайдыр бир колдон жазылган учурлар болгон болсо, бул жерде скрыть рукописные фрагменты деген бөлүкчө бар. Бул ошол нерсени көрсөтпөгөнгө мүмкүнчүлүк түзүп берет. Андан кийинки болсо бизде вид деген терезе. Бул жерде биз өзүбүз жасаган документибизди режим чтения коюп, же болбосо страницаларды разметка кылып, же болбосо ошондой эле бул жакта жазып аткан документибизди линейка инструменти менен колдонуп, жана сетка деген жана область навигация деген функциялар жайгашкан. Өзүбүзгө керектүүсүн тандап туруп колдонуп документибизди жаза берсек болот. Жана ошондой эле бул жерде масштаб бар. Биз өзүбүзгө керектүү масштабты тандап алып, ошончолук жакындыкта же алыстыкта жазсак болот. Биздин учурубузда бул 100 масштаб болуп турат азыркы учурда. Так, андан кийин бул жерде дагы айтып кетчү жерлер бул
переходдор бар. Мисалы үчүн биз 2-3 документ менен иштесек, бул терезеден 2, 3, 4, 5 деп бул жака разметке коюп алып, биринен бирине секирип иштесек болот. Жана ошондой эле бул жактан жаңы айнек чыгаруу жана ошонун дагы бир аз настройка кыла турган мүмкүнчүлүктөрү. Жана андан кийинки терезе болсо бул жерде справка деген терезе. Бул жерде өзүбүз түшүнбөгөн суроолор же болбосо программаны кандай колдонсок деген ошол жөнүндө маалыматтар бар. Анан служба поддержкага кайрыла турган возможность бар. Сиз интернетке түзмө түз байланышыңыз бар болсо жана бул жакта отзыв анан жана өзүнүн үйрөтүүчү обучениясы бар.